тестирлөө министрлер кабинетинин 2023 жылдын 23 июнундагы номер 312 токтомуна ылайык өлкөдөгү орто кесиптик билим берүү уюмдары менен башталгыч кесиптик билим берүү уюмдарынын директорлорунун кызматтык орундарына дайындоо үчүн уюштурулган. Келечекте ошол жаш муундарга аз да болсо ошо кесиптик лицейлерде жаш муундарга кесипти үйрөтүү менен биздин Кыргызстаныбызга жакшы бир кесипкөй окуучуларды чыгаруу максатында биз дагы ошол кызмат кылайлы деп азыркы учурдагы тестирлөөгө келип отурабыз. Негизги максат ушул биздин окуу жайыбызды андан ары өркүндөп өстүрүү үчүн даярданып келдик бул жака. Тесттер эми педагогика, психология жана башка ошо бизге тиешелүү тармактардан болот экен. Анан даярдык жакшы буюрса. Билим берүү жана илим министрлигинин буйругуна ылайык 48 ваканттык орунга конкурс жарыяланса, ага жалпысынан өлкө боюнча 170 талапкер тестирлөөгө катышууга жолдомо алган. Тестирлөө 3 этап менен өттү. Ушул 170 адамдын 142 талапкер башталгыч билим берүү уюмдарыныкы, 28 адам болсо орто кесиптик билим берүү уюмдарына директорлук орунга талапкерлер. Тестирлөө негизинен 4 багыттагы суроолорду камтыйт. Кыргыз Республикасынын закондору, педагогика жана психология, башкаруу менеджменти жана кесиптик билим берүү боюнча жободогу негизги түшүнүктөр. Мына ушул жоболорго ылайык ар бир талапкер жободо көрсөтүлгөн ар бир багыт боюнча жок дегенде 70%дан кем эмес балл алыш керек. Бул босого балл. Жогоруда аталган 4 багыттан босого баллдан өткөн талапкер билим берүү жана илим министрлигинин атайын комиссиясынан маектешүүгө жолдомо алат. Биринчи этапта кирген 70 талапкердин 4-өө гана тестирлөөдөн өттү. Буга чейинки өткөрүлгөн тестирлөөгө катышкан 150дөн ашуун талапкердин 5-өө гана өткөн. Мындай төмөнкү көрсөткүчтүн башкы себеби министрликтин белгилөөсүндө даярдыктын начардыгы. Даярдык бир аз начар болуп аткандыр. Эмне үчүн? Анткени ал жерде биз тестти экспертизадан да өткөргөнбүз. Тест мындай орто татаалдыктагы тест болуп эсептелет да. Анан экинчиси баягы босого баллы 70ти түзөт. 100дөн 70 алышы керек. Мүмкүн ошон үчүн өткөндөрдүн саны аз болушу мүмкүн. Буга чейинки өткөрүлгөн тестирлөөдөн ийгиликтүү өтүп, билим берүү жана илим министрлигиндеги атайын комиссиянын маектешүүнөн өтпөй калган талапкерлер да болгон. Алар кайсы талаптар менен, кандай критерийлер менен өтпөй калганын билим берүү жана илим министринин орун басары кенен түшүндүрдү. Эң негизги критерий анын менеджерлик сапаты. Менеджерлик сапаты эмнеден көрүнүш керек? Менеджерлик сапаты биринчиден өзү бара жаткан окуу жайды өнүктүрүү стратегиялык планы болуш керек. Кыска мөөнөттүү, орто мөөнөттүү, анан узак мөөнөттүү. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, өзүңүз айттыңыз, статистикага таяна турган болсок, бүгүн өткөндөрдүн санынын өзү аз. Конкреттүү мисал менен айта турган болсом, ал былтыркы жылдан берги кесиптик башталгыч кесиптик билим берүү системасында кабыл алынган мыйзамдарды, кабыл алынган токтомдорду, кабыл алынган буйруктарды билбегендиги бизди таң калтырды, чын айтканда. Ал эми тестирлөөдөн өткөн талапкердин айтуусунда жобого коюлган талаптардын татаалдыгы деле жок, орточо, кызыктуу жана керектүү суроолор. Иш ордунда колдонулбаган башка бир жаатта суроолор жок. Бардыгы ошол мыйзам ченемдүү, укук ченемдүү суроолор экен. Ал суроолордун баары өтө керек, өтө маанилүү суроолор экен. Белгилей кетсек, тестирлөөдөн өткөн талапкерлерге объективдүү баа берүү максатында аңгемелешүүгө билим берүү жана илим министрлигинин жооптуу кызматкерлеринен сырткары ушул системада жүргөн кесипкөй адистер да кошулган. Калия Карыбекова, Эржигит Тилекбек уулу, билим жаңылыктарына.